Burulan, girgile басқыл, алып шыққыла. Портермен. Мен tanıştırıp koyayım bizge özüm dokumentlerini. Men özüm tanıştırıp. Burali. Жапқылайым мынау. Bilmegende. Базардан места бергенбиз да бизге. Бекер места куруп бердик го, туурабы? Мэриядан сизге мындай мүмкүнчүлүк кылып берип атпайбы сизге? Сизге биз жөнүнө келип түшүндүк кетип алдык. Бизге окшоп төлөсүн, патент төлөсүн, жерге төлөсүн, мусорго төлөсүн, местаны алып иштей берсин. Анан местага алышкан акчаларын аябынан бизге келип чемпиондар киребиз. Биз бала чака багабыз. Калаанын Манасаты аймагындагы Ош район кичи базарынын айланасы мыйзамсыз соода сатыкка толуп кетет. Кечки саат 5-6-дан кийин унаада жашылча жемиш же тамак аш сатып чыккандардын саны көбөйөт. Буга каршы муниципалдык инспекция 2 нөмөт менен рейд баштады. Нас отдел сакырайлык эме кылып сизди алып кетет, эмеңиз жүктөп кетет. Актүлүкчү. Жарандарга башкалама соода сатып жүргүзгөн жарандарга айтарыбыз, башкалама соода сатыкка жол бербеңиздер. Биздин эң негизги максатыбыз шаарга тартипти, тазалыкты камсыздоо да. Максатыбыз биринчи. Кичи базардагы ишкерлер мыйзамсыз соодагерлердин сатык жүргүзүп жатканына каршы. Алар бир тыйында салык төлөбөй турганын айтышат. Мындан улам товарларынын баасын арзан коюп, атаандаштыкты жаратканын белгилешет. Meni kuda söyledim ben. Мүмкүн эмес, сатканы мүмкүн эмес. Мыйзам соода сатып алып, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодексинин 286-бөлүгүнүн 2-бөлүгүнө туура келет. Портер менен келеби, башка менен келеби баарын сатышат да кетишет. Биз сом төлөшпөйт. А биз деген берге патент төлөйбүз, налог төлөйбүз, и еще жерге төлөйбүз, мусорго төлөйбүз. Мусордагы яштерден тотуруп коюп кетишет. Анан олар биз сом төлөйбүз, сот алып кетсе, биз эмнени төлөйбүз бу жерде отуруп алып? Бардыгын төлөп отурабыз да бу жерде биз. Мамлекеттин бардыгын төлөйбүз биз. Бул жак жабылган, бул жакта мебель базар болбойт. Мен ой эмес, жетекчиликтин чыгарып койгон башчынын тапшырмасы болуп атат. Ошону менен бирге эле Ош шаарында башаламан базарларга дагы чекет коюлуп жатат. Өз билемдик менен соода жайларын ачып алган мурунку Эмерек базарынын соодагерлерине айып салынып, жеңил курулуштары бузулат. Бизде тапшырма болгон үчүн мына базардын баарын көчүрүп чыгып бүттүк. Бүткөндөн кийин сиз келип өз билемдик менен ачып алып атасыз бул жакка, ака. Мен өз билемдик менен Сиз ачып алып атасыз. А сизге алып барып ол жактан базардан места бергенбиз да бизге. Бекер места куруп бердик го, туурабы? Мэриядан сизге мындай мүмкүнчүлүк кылып берип атпайбы сизге? Эскертүүлөргө карабай соодасын жүргүзүп келе жаткан Бабыраимов көчөсү эртеңден тарта толук жабылат. Жакында мында жол кеңейтүү иштери дагы башталат. Буга чейин мындагы соода ээлерине жана жол четине чыккан жарандарга жаңы базардан орун берилген. Булар багды жилой болгон. Булар бирок азыркы учурда коммерческий көрсөтүп атканына байланыштуу. Азыр комиссия менен жеринен келип, аныктап, акт түзүп, тиешелүү чараларды көргөн атабыз азыр булар боюнча. Эми арасында коммерческий өзгөргөндөр бар. Алар жакшынакай эле мындай шаардын тапшырмасынан туура түшүнүп, базардан жаңы места курулуп, атайын бул элдерге шарт түзүп берүү максатында базарга көчүрүлүп барылып, бүгүнкү күндө ошол жерде соода кадимкидей жүрүп, сооданы кылып атышат. Эми арасынан ушундай болуп, өз билемдик менен келип, шаардын тапшырмасына баш ийбей ушундай келгендерге азыр чарасын көрүү үчүн жеринен комиссия уюштуруп келдик азыр. Жаңы борбордук базарда Берекет, Жибек жолу жана Келечек соода борборлору иштеп жатат. Ошону менен бирге эле базардын ижара акысы дагы 2 эсе арзандаган. Абдумалик Базарбаев, Тейит Тилебалдиев, Ош ТВ. Мен булай өздөрүнө чейин болот. Биз просто обычный ишкер. О, дем обычный, өзүң обычный жооп берип кой элем да, курсуйдабай. Кино чыгарып элем. Не себептен мында басып алдыңыздар, ака? Законный магазинде. Закон эми мына жакта мебель базар болбосун деп, буяктан базарга алып чыгып, жаңы базардан местаны берип чыгардык го силерди, ака. Эми силер атайын кылып атасыңарбы же? Эмнеге мындай кылып атасыңар? Туура бияк мебель базар жабылсын деп элдин баары кетти го ошол жака. Эле ошондой. Туурабы? Мына ачканда магазинде бардык разрешениясы менен Эми разрешение болгон болсо сизге буга чейин түшүндүрүп, базардан барып местаны берип, базардын өкүлдөрү келип, ар бириңерге тизмелеп алып барып берди го сиздерге, туурабы? Анан эми сиз барбай койсоңуз, албай койсоңуз, алардын күнөөсү эмес да, сиз өзүңүз барып аракет кылып берилген квадратты пайдаланышыңыз керек да эми, ака. Эми хорошо биякта ачып турган. Бар деген туура болобу ошондой? Жок, эми канча жер берем, эл катары барасызбы, ака? Же сиз мына башкачасыз? Ушу элдерге окшош адамбыз да, туурабы? Ушу эл барып жайгашты да эми ушул жерге. Адам туура эле. Туурабы? Эми мени бирок. Эми бул жакта просто ачпагыла, болуптур, скала товарыңарды коюп тургула, батпаса деп атабыз.
силер ачып алып сода болсо элдин баары кайра бияка эме мындай элдерди деле ойлоп коюңуз эми өзүңүздү ака жалгыз сиз келе болуш керек ойлобой эмне кылдым жок эми сиз элди ойлогонуңуз ушул болуп атат сизден башкалар барып жаңы базарда сода кылып атат азыркы күндө мен деле максатым бар башка жок максатыңыз болсо ошол жерге апарып сата бериңиз да кандай бир срок берилген жок жабыңыз азыр ака мен жап деген конкретный бир неме менен келсин эмне менен келсин закон неме сиз разрешение алганбыз ана көрсөтүңүз да разрешениеңизди биз көрөлү ошо разрешениеңизди ака силер ошо жап деген разрешениени карай болсо ошону бизге бизде протоколдо тапшырма бар мына мен сизге өзүм тааныштырайын сизге мынакей мынакей сиз ушунчалык эле өзүңүзгө мисалы салчы көрсөтүңүз мен өзүм тааныштырып атам дедим сизге ака сиз мен көчөдөн эле кирип алып сүйлөшүш үчүнчү жок ону билип атам эми сиз көрсөтүңүз болуптур разрешениеңизди мүмкүн эмес деген жок сиз көрсөтүңүз анда бизге ошол магазинге разрешениеңиз болгон болсо туура эле сизге көрсөтөйүн болуптур бизге тапшырма келди биз сизге келип мына кайттык муңа чейин бизге келди сизге эмес бизге келди тапшырма бизге жетекчиликтен айтылды бизге муңа чейин баардык жак элдерди алып чыктык мындай эмнеге мүмкүн эмес деген жазуу болобу ошондой бияка мүмкүн эмес деп элдин баарын алып чыгып кеттик го жаңы базардан места бердик го атай биякта мүмкүн эмес сиздин тиричилигиңиз токтоп калбасын туура эле сиздерди ойлонуп барып бардык да место бердик андай мындай оякта мындай айтканда просто акчасына неме кылганда оякта акча короп койгон башка кылган ошонун эсебинен эле бул адамды кууп барышка аракет болуп атат да мына чынын айткандачы эми ол сиздин оюңуз да ака туурабы сиздин оюңузду мен менин спорт оюм этпейм ошондой оюңузду болуп айттыңыз биз сиздин оюңузду ошентип этпейбиз бул жак жабылган бул жакта мебель базар болбойт оюңуз болуп атат да азыр менин оюм эмес бул жетекчиликтин чыгарып койгон мына башчынын тапшырмасы болуп атат тапшырмасы болсо тапшырма эми шаар тапшырманы эмне ар бир каждый жаранга келип айтыш керек бизге келип айтты биз мына түшүндүрүп жүрөбүз да общий бир мына жерде жок общий мына жабылды го мынакей мына жабылды мына жабылды элдин баары жабылды го сиз башкачасыз элдерден жок кана мен элдин кимкини жабылган жабыңыз ака биякта вообще суда кылганга мүмкүнчүлүк ондой нерсе жок да мен эгер конкретный закон менен болсо базарда место берген мага эмнеге аяка барбайт базарда место берген мынчалык место берип койду мен мындан көргүлө болсо ушунчалык место мен мындан нерсени каяка батырам жок эми сиз айткандай места берилбейт ал жерден туурабы биз сизге ошол товарларыңызды өзүңүз алып барып ошол жерде майда сата бересиз да биякта только сатпайсыз бирок скалат кылып мүмкүнчө пайдаланганга мүмкүнчүлүгүңүз бар да ака макул только биякта сода кылганга азыр ондой нерсе мүмкүнчүлүк жок жок да мына жерде сода кылганга мүмкүн эмес деген конкретный документ болсо мен сиз ошо көрсөтүңүз анда документиңиз болсо көрсөтүп коюңузчу анда мен сизди көрөйүн действительно болсо ишенейин мен сизге анда алып чыгыңызчы көрөйүн ака о биринчи жолу же болсо жок болуптур документиңизди алып чыгыңчы кана разрешениеңиз болсо алып чыгыңызчы көрөйүн ошо болгон нерсе жок хорошо сиз айтып атасыз да азыр сиз айтып атасыз болуптур алып чыгыңызчы көрөлү анда жок туура мен көрсөтөм эл бияктагылар жөн эле үйүңөрдү эле жилойду магазин кылып алгансыздар ичинен разный эле адамдар коммерческий кылып өзгөрткөн багыт көрсөт мындай деген нерсеңизди көрсөтүң да сиз мен сизге тааныштырдым го азыр Жок, сиз тааныштырдыңыз азыр көчүп кетти го базар туура эле ондой документ мындай ким иштеген жеринен мен деле ошо иштеген жеринен биз азыр портер чакырып мыналарга жүктөп чыгып кетебиз ондо биз азыр чыгып кетели если мыйзамчылыгы кетебиз мыйзам чегинде ошо базар эмес мындай эле айтайын азырча булар жок итек эле мен базар ойноп келип аткан жери жок мен деле протокол болгон үчүн туура эле мен базар кылып турган жерим жок хорошо эртең сиздерге жакшылык сизге жакшылык жасап атат эртең жолду жабат если жол жабыла башка болот эми болгонча да эми кандай болсо ошону көрөбүз тартип болуш керек да көрүнгөн жерди базар кыла бербей вот ошон үчүн базар итек эле ошондой болуп атат биз мына жерде мэриядан турган жерибизди немесин алып койду ону вот расчениясы жок башка болуп туруп ояк сүрүлдү дейт туурабы кызматкерлерге жакшы мамиле лабоңор ушул жерде жок ондой эмес да булар азыр туура эле сеники мынандай деп сүрүп атасыз сиз деле кудум ушул нерсени айтасыз а бияк мага ошо конкретный бул жерде мүмкүн эмес деген документ Алмамбет портер менен неме каердесиңер тартипке келиш керек сиздин үйүңүз болсо дагы базар эмес портер менен немеге келгиле эле Бешовойго бир бала алып эле келсең көрсөтүп бол документ мына жок ошо документим бар жогум бар Бешовойго келсең ошончу эле мен айтып атам да көрсөтүп коюңуз анда ошонун документин көрсөт дегенге документ керек мен мына өзүмдүн документимди тааныштырып көрсөтүп атам го мэриядан экен туурабы сиз мэриядан дейт жабасызбы сиз азыр жок мен жаппайм себеп дегенде мен документ сиздер карап туруңуздар биз онда мебелдерди сыртка алып чыгайлы биз кармагыла эми эчке чыгайлы азыр портер келет портерге жүктөйбүз азыр бияктанчы карма алып чыккыла столдорун эшикке
Алып чыккыла эме. Бурлан, киргиле баскыла, алып чыккыла. Портермен. Өзүнүн документи болуш керек. Өзүнүн Мен документи. таныштырып атпайм бизге өзүмдүн документим. Мен өзүм таныштырып Тура эле. атам. О, тура эле. Силер мынандай мыйзамды иштесеңер, ошону айтпайсыңар. Силерди мынандай биз документ сураганга документ мына деп туруп көрсөттүктөр. Булардыкы болуш керек да, туурабы? Уйгар укуктуу кызматкер да, ошо мэриясычы. Көрсөтүп койгон алып кетип. Ошо мэрияда мынандай деген документ болуш керек. Или болсо прокуратурадан болуш керек. Бир базарга бир документ жетет. Мага отдельный документ алып келгиле деген жокмун. Вообще-то уже бир базарга деле ошондой нерсе Бизде жок. тапшырма бар. Биз өзү негизи мына көчөнүн расширениясы боюнча жүрөбүз. Сиз азыр тапшырма бар келип деп атса, атасыз. Мен деле бар тапшырма. ушуга жараша жооп берип атам да. Бизде Сиз документ бар деп көрсөтөсүз. койду. Бизге тапшырма үчүн келип атабыз да. Туурабы? Ошон үчүн мен Бизде айттым. тапшырма болгон үчүн мына базардын баарын көчүрүп чыгып бүттүк. Бүткөндөн кийин сиз келип өз билемиңизден ачып алып атасыз бул жака, ака. Мен өз билемдик менен Сиз ачып алып атасыз. атасыз. Сизге алып барып ол жактан базардан места бергенбиз да биз сизге. Бекер места куруп бердик го, туурабы? Мэриядан сизге мындай мүмкүнчүлүк кылып берип атпайбыз сизге. Эч кандай ондой мүмкүнчүлүк кылып берилген жок. Муну жакшы эле билесиңер, что баягы барып туруп акчасын, башкасын ошонун немесинен эле кылып тапсаңар силер. Кандай документ керек? Эмне деген документ керек? Эмне документи? Кана сиз баягы көкүрүңүздү кагып аткан разрешением бар деп аткан Кандай документ документиңиз. керек? Кандай? Неме документ керек? Берип турумчу мен көрсөтүңүз. Неме деген документ керек? Азыр эле сизден мурун азыр Мындай догурбай эле сүйлөй бериң. Чака мындай. Жок, тура эле ошондо сиз азыр мага көрсөтпөй эле сиз мынандай какалап атпайсызбы? Эмнени көрсөтпөй эле? Өзүңүз документиңизди көрсөтпөй атасыз. Көрсөттүм өзүмдүн документимди сизге. Сиз ондой документ эмес, сиз ол просто удостоверение көрсөтүп атасыз. Эми өзүм таныштырып атам да мен сизге. Муну текшергенге ham документ керекпи? Ошо текшериш үчүн мен сизге көрсөтүп атам да. Прокуратурадан эле керек болот. Ошондо нерселер сиз көрсөтпөй атасыз, башка кылбай атасыз. Мынаке, мынаны окуңуз экен. Жок, тура эле. Туура? Бул документ Бул госактыңыз да. Мен сизге азыр көрсөтпөйм. Бул канчанчы жылкы болуп атат? Туурабы? Мына госактыңызда турбай берди. Мына жашай турган үй деп көрсөтүп турат. Сиз жашай турган үйүңүзгө коммерческий кылып алып атасыз ака. Туурабы? Биз оны бекерден эле коммерческий кылып алып сизге неме кылган жерим жок. Мына жашай турган үй. Анан мына жерде перепрофилирование деп 20 жылдан бери неме кылынган нерсе турат. Мына кайсы документ немеси керек сизге? Бул ошо үй болгон башта тура эле. Бул проектни ошол үйгө деле аласыз да буну сиз. Канаке сиз мына госактыңыздын багытын өзгөртүшүңүз керек да сиз мына. Сиз мына турбай өзгөрүлбөйлү. Мына конкретный жазылып турат го мындай. Мына өзгөргөн нерсе болот. Силер назначениясы турат го мына жерде. Мына сиз мына госактыңыз мына жериңиздин пайдалануу багытын айтып атам мен сизге. Силер үй бердик. Бул үй деп берилген убакыт башка убакыт. О канчанчы жыл болуп атат. Одан кийин мынага өткөрүлүп атат. Сиз мына багытын, мына госактысын өзгөртөсүз. 99-жыл болуп. Жок, госактын өзгөртөсүз. Өзгөргөн нерсе турбайбы? Сиз бул ошол үйүңүздүн проектиси болуп атат да бул ошол. Бул проекти мына разрешение болду. Газдыкы мына турат. Газдыкы сиздики да болот да бул. Бул эч кандай бул сиздин мына үйүңүздүн эмесин чыгарып атпайбы проектисин. Гана магазин деп сизге конкретный багыты. Гана магазин деп турган жери. Жазылып турат мына. Перепрофилирование осуществления жилого дома по улице участок дом 51 под магазин без конструктивных изменений деп. Сиз мына проектиңизди өзгөртүп келип атасыз ошентип. Госактыңызды өзгөртпөй атпайсызбы? Өзгөртүп киргизбей атасыз го госактыңызга, туурабы? Бул жердики болуп атпайбы бул? Алло, сиз жердин багытын өзгөртүшүңүз керек да пайдаланыш үчүн ошол. Туурабы? Сиз жерди пайдаланасызбы, анан же үстүн эле пайдаланасыз? Сиз мына жерде турасыз. Муну туура эле ошо жерде турган. Мына жердин багытын ушу жерден анан чыгасызбы? Бул бекерден бекер болуп, мына жерден баштап туруп, мына магазинге чейин өткөн нерсеси ушунча турат. Жок, сиз конкретно мына госактыңызга өзгөртүүнү киргизип келишиңиз керек бизге. Проектиңизге эмес, ака, мына эмес турбайбы мына госак. Ооба. Киргизишиңиз керек да. Бир нерсенин багыты болот да, багыты менен пайдаланасыз да сиз. Багыты менен пайдаланасызбы? Госактыңызда ошо багыты мынандай жерде өтүп, ода жерден жилой домдон мунага өттү деген документ турат го. Буңузчу, сиз жөнү өзүңүздүкүн бияка. Мына сиз
Hı. 2001-жылы алып атасызбы көз актыңызды? 2016 алып атасыз сиз ака. Көз актыңызды. Сиздин проектиңиз болсо 2003-жылы болуп атат. Сиз кандайчы бири-бирине туура келип атат? Жөн эле зорлуктай бересизби? Ондай нерсе жок биякта, баары жогот. Тура неме азыр. Жок, мындай ака, мен сиз менен мындай спорт этпей атам. Мм. Мына сиз өзүңүз көрүп атасыз да, жериңиздин багыты ушул болобу? Жок, бул 2016 жыл болгон жана биякта неме болгонго, ошодон кийин мына кайра жаңыланган немеси. Эми- Биякта мына немелери бар жок, ошого турланган, кылынган деген бар жок документибизде турабыз. Анан кийин азыр сиздерди Азыр дагы токтоп келип турам. мынакта турат азыр. Эртеңки полный документтер менен Азыр мен сизге азыр жазып токтоп чыгып турам азыр. кетти. Архитектурадан чакырып берем мен сизге азырчы. Салам. Архитектурадан чакырып берем мен сизге азыр ака. ГАСктын балдары гана. ГАСктын балдары гана. Баска. Мына магазиндин воту барбы? Карачы ошону. Азыр архитектурадан келет азыр. Мына архитектурадан бир жыл болгон жок, туурабы? Текшерип. Азыр келет азыр ака. Мындай ал өзүңүздү кармап анда эметпеңиз ака, мындай толкунданбай. Жердин багыты турат мына жерде. Мен жилой экен десем бул айтып атат. Буну мен коммерческий кылып барып өзгөртүп келгенмин деп кайсынын негизинде айтып атат бул? Ильяс ака мына өйдөр ака келе койсунчу. Именно Ильяс ака керек болуп атат. Ильяс ака, Тездетсинчи, а? өйдөр апаны эле асап кетти. Коммерческий кылып пайдалана бере турган кылыппы? Бирок жайды уруксат. Жок, мынаны өзгөртүп алыш керекпи бу? Коммерческийге? Азыр өзгөртүш керек эле. Ооба. Бүгүндө. Булар барышпады. Бирок булар барган күндө дагы ушундай өзгөртүш беришпейт азыр. Тем более мына Туура эле. аткан маалда эч кандай. Туура. Биз ошону түшүндүрүп атабыз. Азыркы учурда мына сиз жилойго коммерция соода кылып атасыз десем, мен документтерим бар деп мына элдин астында батан бери каккылап экөөбүз катыны бир жагынан жылкылдап ызылдашып атабыз да. Сиз мына акага просто түшүндүрүп койгулачы, мына действительно мына жилой бул. Ака просто азыр коммерческий кылып пайдаланып атат. Эми налогиге барса налоги ала берет да налогин. Налог алар план толтурса болду да, туурабы? Аларга эмне налогун барып берип төлөмүн төлөсө болду да. Атыңыз ким ака? Ким? Андан айын Алла яр ака. Атыңыз ham өзү жакшы эле ат экен өзү. Тең. Жабасызбы ака? Же штраф салдыртайлыбы? Мына ГАСКка. Мына жилой экен, мына өзүңүзгө подтверждать этип берип атабыз сизге. Сиз азыр магазиниңизди жабыңыз. Эгер жакпай болсаңыз, как положено актын түзүп, мына службалар баары кол коюп сизге штрафты биз жаздыртабыз ака. Мындай адамгерчилик менен эле кетип атабыз биз. Сизге баягы аша чаппай атабыз мүмкүн болушунча эле сизге жакшынакай кылып түшүндүрүп айтып атабыз ака.